ааламга айланыш керек дейт. Айлануу үчүн эмне кылыш керек экен? Жана денеңерди бош кармап отургула дегеним ошол. Улуу рахатта бол дейт. Мына отурумдуктан чык, пендечиликтен чык, кара ойдон чык, ийри ойдон чык, менменсинүүдөн чык, таарыныштан чык. Денеңди бошотсоң, сени жаның келет. Көрдүңүзбү? Азыр доордун талабы энергия менен тема жүрүлүшсүн, айырмасыз болсун деп атат да. Эгер сен энергия абада алчы мына воздух, мына воздух, там есть дух. Аны сен жуттуң. Анан ошол телыңды бошалып, эскичиликтен чыгып, жана дин, байлык, бийлик, тыркатын, балакет, төлөгөттөн чыгып, анан өзүңдү мен ааламмын деп, мен улуумун деп, мен энергиядан, энемдин курсагында энергиядан, актан, чындыктан жаралганмын деп өзүңдүн тааныган кезде, анан эмне болду сенин телоң? Ошо Эргешбай ата жазгандай, Абдуллаев мынтип сүйлөп бергендей, энергия өткөргөндөй, чындыкты айткандай, жалгандын жүзүн ачкандай эле сенин телоң исполнитель болуп кетип атат. А сенин телоң исполнитель болгон кезде оору жок болот. Жан өлбөйт да, энергия өлбөйт да, анан адам өлбөстүк ошондо өзүнөн өзү пайда болгон жок. Мына. Жаңы доордо эми аябай татаал бул элимчи өзү. Бул түгөгүз. Өлбөс дейт. Өлбөс бол дейт. Кантип сен өлбөс болосуң? Сени энергия кийбесе, сен өлүп кала бересиң. Жаратуучу бол дейт. Кантип жаратасың сен? Адам жарата алабы? Мына мен дүйнөнү бийлеп атам дейт. Мен Кытайды соттоп койдум дейт. Мен Венесуэланы кароого алып койдум дейт. Эгер мен адам болсом, мен аялы бугам. Мына көрдүңүзбү? Сен кийгендей мына. Эргешбай ата ал кабарчы адам экен. Арыстан алай болсо, ал теңир атай келиптир. Ана мына дүйнөнү бийлеп атат. Ошентип анан эмне болот? Аалам жоюлат. Аалам жок. Алла деп эле тиленип атасың, жок, ал уже адамды кийип алган. Бир адамга бир мүнөзгө алып келет. Болбосо бир азыр теңирге сыйнал деп жүрөт да. Мына бүгүнкү күндө деле карапайым эл, могу менин эфиримди көрүп аткандар өсүп алды. Бир кыргыздар чөйрөбүз балекет төлөт деген ошол эле бойдон жүрөт да. Дагы эле Куранды тыштайлы, анан манас айталы, анан теңирге сыйналай. Жок ал. Сен айлан, ааламга айлан. Сен энергия менен телоң жуурулушсун.